Мен ушу Жаңы Жол айылынын тургуну Осмоналиев Таалай. Бул жерде биз турган жер ушу 3-4 жылдан бери көйгөй болуп, биз айылдын эли ушу 107 гектар жерди жайыт катыштадык эле. Тиги башы эски мал базар. Кочкор совхозунун көпүрөсү керек турган жер. Ошондон ылдый карай Жаңы Жолдун аягындагы Газпром заправкага чейин ушул жерди жайытка деп таштаганбыз. Мына биздин жайыт азыр арка өстө калды. Суу мына жерди улам талкалап, биягы Тойбоз. Бу бойнуйга мына 300 метр калды. Суу жеп отуруп келатат. Ошол экени биздин максат ушу токойдун ичинен баягы мурунку аккан нугу бар. Эски нугуна салып берсин деп айыл өкмөткө, депутаттарга кайрылып атабыз. Эми ошол чечилип калса, буюрса бул сууну ары бурганга аракет кылабыз. Быйыл суу кирсе, мынакей. Бор эки жерден тетиги булуңдан акса кетет. Эски темирген Жаңы Жол айылынын 100 гектардын 70-80 гектар жок болот. Жайыт кетет. Суу жердин баары эрозияга жок да, мына талкаланып атат да. Ал жайыт макул, ары көздөйлүү ооп калып калса жакшы да, мына суу жеп жердин баарын жок кылып атат да. Мына мидети бир бурганда тетиги күйгөн көпүрөдөн бурушу мүмкүн. Жок, мына тетиги башы, тетиги жерден баягы эски угуна асалса. Да, тиги арка өскө балык өстүрөм, токой эме сарайга ээлейм деп тетиги жерден кастырып ийген ба Өмүралиев. Кастырган жери. Андан мурун Темирбайга инисин истегенде бурдурган, ошо жерден бурдурганда анын ичинде азыр тигине тетигинин ичи менен кеткен эски нугу бар. Ошол нукка салса бул суу ошол жака бурулат. Мына малчыга суу киргенден кийин мал өтө албайт ал жака. Баттар турган жерде да, эски нугу. Ошонун ичинде эски нугу бар. Ошону менен акса, ошондо токойдун эме боо суу ошол жака ооп, токойдун ичи менен кетет да. Могу жерден, жерден тапкан нугу. Жерден монда кетет эми. Түптүз ары эски темирген нугунан. Бул жерде суу бар белем мурда? Жок да, суу Суу жок болчу. Сай эле беле? Жок, түптүз эле жер болчу, кичинекей эле кара суу акчы. Жеп кеткен тура, Түптүз мондай жер болчу, сууну бургандан кийин жеп отуруп ооп келбеди ошо жака. Бияктан суу акчы эмес илгери. Илгери эмес, мына бир 15 жыл мурун эле суу акчы эмес бу жерден. Бул деген Жаңы Жол айылынын эле жайыты эмес, мына тетиги эски мал базардан бери Бейшеев көчөсү, ушул бети Кочкордун эли бүт ушул жайыт менен мал багат. Биз аларды коруп чыгарбай койгон жокпуз да, ошонун баары чыгып ушул жерде малы жайдыргычтыр тигине азырда жатат, жылкылары, уйлары. Анан почти Кочкордун элинин жайыты жок болуп атпайбы бу жерде. Суу киргенде мындан да чоң болот. Азырдан эле бул эме, булактын суусу. Карагөздүн суусу кире элек да бизде. Кире элек да, суу киргенде мындан чоң. Жылдан жылга ооп кетет. Тегирменге барып жылжып кирип илгери тегирменге барган нук экен да. Болбу. Анан быйыл мына Темирген. бул жерден жесе эле, мына ушу менен кирет дагы. Азыр мен тиги чекти көрсөтөм, жүр. Бир чети могу менен аксы. Арасында кара суу бар. Мондан кеткендей кетет. Жок калат. Дагы биягы койт. Өзү эле белгилүү болуп турат мына. Бул азыр эчтеке эмес, жазында бургуштойт. Мөңгү эрийт эмеден. Карагөздөн бери келет. Азыр жер эле эме. Булактын суусу бул азыр. Ошондо канча гектар жайыт бар болчу бул жерде? Бул жерде билбейм. Ия. 107 гектар. Айдоо жер беле? Айдалчы. Бурчак айдачы, бурчак. Челос бурчак айдачы.
Uykaraga alып barıp eme açıktı, tevelek tuttu meneli. Açıktı, onun üstü salakamının cevap koyunan Kısımda kalkasın uylarını örtü sana. Bu çitleri. Maşineden başla bu süzer geçeyim. 500 metre. Abi bulunga zetelekmiş. Bu yeri buna uşumenen ağıp buna moğmeye çıkacak. Buna tokoyu darılap çıkat. Öğretmenim buna canayımız. Getirmenen durup buna. Buna bundan ağıp çıktı. Sonunda 500 metre aydoğa çıkıp ağıda çuvazdı buna. Tokoydan. Buna götürürken kayra bizlerin oku bol birden. Arpa östü. Hazır janagı balık bağabız degenlerge berip kokoydu kalıp mına munun arjagında da balık çarba var. Anı atıp bu bizdi gösteriyor. Bizim tokoyga beri olup kelkandan toktatkanmış bulunda. Anan eski nuk mına. Tiginden çıkıp, tetiginden çıkıp ana bu bulundan gir çıkayra. Tetigi bulundan suunun nugu var. İlgeri buna bu Sarabidin bayka traktör ayda uşerden ötüp otun taşıp tokoyun içine girçübüz. Mına oşodaki tetigi bulundu açıp mına bol yer baylansa ilgeriki nugun atışır. Onun içi de bak kavarat. İyi mına. Oşol bir baylansa le, ana nıldı iki bulundu baylasak bir top jerüz kayra kuday buyursa kayra. Cahit kettin ha, yağmur çok Mına tigini var kulak kaldı. Yağı bitti. Eme yok. Dallı eme. Ememes. Cahit çok bol otpayım. Cahit jerüse. Ayda algan ayda o ayant bolçuşer. Oşorekini tıştap mınake Cahit kataştap. Eme kılsak je mına özüz koldanbayız. Mına suunun bari burulup bunu karagan ökmet yok. Mına bir jardan MCS bolsa үйүңө 500 метр kalmayınca, korkunç bolmayınca bizden jardan bolboyt, biz eşteke kıla albayız deydi. Kayırlılar var. Kayrul men tetigi Temir Sari primer kezinden var. Oşol primer bolup daşı gelip görgön. Tetigi eski mal bazarının tuşuna. Oşondan beri bir ayıl ökmet bir hakim gelip bu yerge bir Cahit'in remontu attırdı, hiç kim jardam kılgan jok. Eldin önüne hiç kim ukkan jok. Yabaya bursa kaydalsı. O? Sen asıl tetigi uykaraga barıp teveletçe açtım. Mına suu burulgan жерди gördük da. Janagı suu burulup ketkenden uşuga çeyin beri jagı 500 metr. Mınake hazır boğu bulun, bu жерli özü 30 hektar jer hazır mına. Bu biz turgan bulun böyle. Mına bulunga jana biz aytkan tuura jep ketse, bul 30 hektar bıyılda jok bolot. Ha, bu Suunun astına kalap dagı. Jok bolot. te sementten alıp kalat. Sementti eski tegirmendin nemesi nuğundan oşondan. Mına bizdin maksat uşereki bagı eski nuğun tokoydun içine hiç kimge ziyanı tiybeyt. Eski nuğun ele suunu salıp ele şu tokoyun içmeye nağışmay. Bul baktarak bagı suunu jedirbeyi karmay. Uygun köprüden salap gidetti. Bırakmaz gerek. Çoğun su özü 5-nji köprüden agıp atpay bu. Oşo 5-nji köprünün suusun beri vuruşkanda bu. Ana oşo yerde ele burabız biz hazır. Baya bir soğuk isteği emetken Emirbay andan keyin ana ministr Ömür Aliyev vurdurgan. Ana anda dagı MCS. Mınakey. İlgeri suunun nugu mına morekin içiminen akçı bu yerde nuk bolup turat oşorekinden oop mınakey. Hazır bizge su mınakey. Moyaktı göstöy oturup digine. Tegirmenge barıp kaldık digine. Bizden tayvaylanıp turat. Tegirmen. Arjagı müzde. Mınakey tetiginden boğuga çeyin berjagı 300 metr tokoy. Dagı bizge payda bolat şu yerden. Şunu baylasak mına bu yerden. Mınakey bu iki жерди baylaganda
Мына тегермен менен баягыда машиналар келип, о жерден цементтерди төккөндө суу тиги эски нугуна түшмөк. Андан жүрүп отуруп мынакей арка өстү баягы экскаваторлор менен келип алышып тиги жана балыкка деп талкалай баштаганда токтотулган жер бул жер. Андан кийинки нугу мынакей моореки жерден азыр мен көрсөтөм. Мына биздики жанагы бер көздөй бурулуп келген жер тигине тияктан тигине Тойгоз жактан келип атат. Тиги көрүнгөндөн дагы ар жагында азыр суу биз. Мынакей азыр мурунку нугу суунун нугу мынакей. Мына о жерде кенедей суу агып калган. Мынакей моорекинин ичи менен ушурекин алып келгенде могу жерде бер жагы бир 50 гектардан ашык жер 40-50 гектар токой бизге ойду. Мына моореки сууга алып келишибиз керек. Мына ушу нукка салып ийсек мына суу мынакей буяктын баарына мына моунун арасынан моундан суунун баары биз жакка болуп кеткен да. Мына боо нукка алып келгенде токойдун ортосу менен агат суу ошондо. Мына моореки суу былтыр эле ушу бир 10 метр мына күн батыш жакта болчу. Мына жылда бул чымды монтип талкалап мына монтип улам мурунган сайын мына биягы тигине ошондо тигиге кошулуп калат. Мына бат эле. Мына кенедей эле жер калды. Могу жерде эски кара суунун нугулары болчу. Быйыл моорекини жезе суу мынакей ушу рекиге түшөт. Мына могу жерде илгери могу жерден кара суу агып мына ушу менен тегирменге барып турчу да. Мына могу жер 5 километр эмеси калыптыр. Мына моореки кошулса мына быйыл суу ушу менен агат. Бияктын могу жерде дагы 10 гектар жер жоголот. Тигинден үстүнөн жесе эле мына буга кошулат. Мына кенедей эле жер калды. Мына ошондо анан такыр токойубуз, жайытыбыз жок калабыз. Мына ошол жерден могу жерден ортосуна чыккандан кийин тиги жерде турат тигине. Ошол суу тигине аркы булуң болгон жерден биякты көздөй акса тегирмендин ар жагы менен агат да. Мына анан тигиге кошулуп калат. Ошо менен далай жерибизден ажырап жайытыбыз жок. Мына талаада калабыз. Мына бул жердеги эле булуң канча, мына менин биягымдагы эле булуң канча. Ушуреки канча малга тойут болот, жайыт болот.